Бизден мектеп азыркы күндө реалдуу режимде окуу жүргүзүлүп жатат. Толугу менен 5-класстан 11-класска чейин класстарыбыз ачылган азыркы күндө. Биздин санапит көзөмөлдүн уруксаты менен балдардын, окуучулардын саны аз болгондуктан биринчи сменде 5-9, 11-класстарыбыз окушат. Экинчи сменде 7, 6, 7, 8, 10-класстарыбыз окулуп пландаштырылган бардыгы ошол азыркы кырдаалга байланыштуу иш пландар барды түзүлүп, даярдалган, алгоритмдер сакталып жатат, класстарга бөлүнүп. Балдардын аралыктарын сактап, анан кирүүдө дене талаптарын текшерилип, дежурстволор уюштурулуп, бүгүнкү күндө мектебибиз бардык шарттары жакшы. Мектеп 2018-жылы бүткөрүлүп ишке берилген, ошондон бери иштеп келет. Биздин мектеп 225 орундуу болуп салынган. Азыркы күндө 202 окуучу кабыл алынган, толугу менен жалпы окуучубуздун саны. Бир сменде окутулчу эле мурда. Быйылкы окуу жылында сентябрдан баштап эле аралыктан окуу жүргүзүлгөн. Мына 30-ноябрдан баштап толугу менен 5-класстан 11-класска чейин окуу жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө кышка дагы бардыгы шарттарыбыз түзүлгөн, даярдалган. Толугу менен көмүр отундарыбыз түшүп, мектептерибиз жылуу абалда. Балдарыбыз, ата-энелерибиз дагы туура түшүнүшүп, бардыгын өз учурунда жөнөтүп, маскаларын кийгизип, мүмкүн болушунча катыштырган жакшы болуп атат. Бул биз үчүн, мугалимдер үчүн дагы жакшы жөрөлгө болду. Себеби онлайн окутууда ата-энелерибиз, мугалимдер көп кыйынчылыктарга дуушар болду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, интернетте анча-мынча үзүлүп калган учурлар болуп калат, анан телефондордун бузулуп калган учурлары болуп калат, анан балдарыбыз менен байланышта кыйналып сабак берип жүргөнбүз. Бирок азыркы реалдуу болгон учурда бардык ата-энелер үчүн дагы кубанып, мектептин ачылышына курсан болуп, балдарыбыз дагы сагынышкан экен мектепти. Келип, бардыгы өз парталарына келип отурушуп, режимди сактап, азыр билим алып атышат. Кичине кыйынчылык болгон учурда онлайнда калып кеткен, анча-мынча кыйынчылыкта жеткире албай калган, максатка жетпей калган, анча кичине максатта жетпей калган сабактарыбызды толуктап, азыркы күндө бардык мугалимдер иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө бизде 19 мугалим эмгектенип жатышат, 7 техник кызматкерибиз бар.